Акыркы 100 жылда футбол өтө тездик менен өнүгүп, бул тармак бизнеске да айланды. Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери өлкөбүздүн футбол тармагындагы бир топ жанданды. Бүгүнкү чыгарылышта биз футбол ойногон эркек балдар эмес, кыялы бийик футболчу кыздар тууралуу кеңири кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Борбор Азия, Тажикстан, Душанбе шаары өспүрүм кыздар ортосунда өтүп жаткан КАФА 2022 футбол чемпионаты. Ыңгайсыз аба ырайы, көл шал төккөн жаз жамгырына карабай жан талашып топ кууп, атаандаштарына алдырып койбоого ашыккан футболчу кыздар. Үстүбүздөгү жылдын март айынын ортолорунда өткөн бул чемпионатта алтын кубок үчүн Иран, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын курама командалары ат салышты. Күчтүү атаандаштык менен өткөн оюнда Ирандын 18 жашка чейинки футбол командасы биринчиликти илип кетти. Өзбекстандын курамасы 2-нчи орун, Кыргызстандын өспүрүм кыздар командасына болсо 3-нчи орун буйрду. Аталган чемпионатта 3-нчүлүктү алуу да биздин жаш жеткинчек кыздарыбыз үчүн оңойго турган жок. Айрыкча тарбиясы, каржылоосу күчтүү ирандыктар менен кубок талашуу биздин кыздарды кыйла кара терге түшүрдү. Мына ушундай кара терге түшүргөн күрөштөр кыргыздын футболчу кыздарын кыйла такшалтып тарбиялап келатат. Муну менен катар соңку кездерде Кыргызстанда да аялдар футболу бир топ жанданып, жерлерден футбол жылдызы болгусу келген кыз келиндердин саны көбөйдү. Айыл аймактардагы кызыккандардын арасынан да кыйындары суурулуп чыгып, улуттук кураманын аялдар блогун бирин серин толуктай баштады. Алардын бири футбол десе жеген ашын жерге кое чуркаган Медина Рыспекова. Эми гана 16-га чыккан Медина өзү кара колдо турат. Айылда балдар менен топ тээп жүрүп эле футболго аралашып кеткен. Биздин тууганыбыз келчү, агай менен тааныш экен. Жөн эле анын тренировкасын көрөйүн деп барган болчумун. Анан агай менен да бир аз ойноп, ошол тренировкадан кийин агай мага сунуш жасаганда, ошол күндөн тарта футбол менин жашоомдун бир бөлүгү болуп калган. Футболсуз жашоосун элестете албаган Медина учурда караколдогу атайын лекцияларга катышып, күн сайын тынбай машыгат. Мединанын футболду тандаганын башында ата-эне, айлана чөйрө, урук туугандары жакшы деле кабыл алган эмес. Кыз баш менен кылган кылыгың курусун деген сөздөр анын жүрөгүнө катуу тийип, көңүлүн иренжетип келген. Бирок көкүрөгүндөгү каалоо аны эч тынч койгон эмес. Үй бүлөдө даже туугандар да жок болду. Үйдөгүлөр күлө беришчи, тукумубуз да жок, каяктан таңдадың деп. Анан футболго келип, ушул Азия оюндарымды папамдар көрүп, ошондо биринчи футболду түшүнүп башташты да, сурашат.
Анан негизи футболго такыр жок, ата энең футболго катышсаң көнүп баштайт экен. Жакшы эле кабыл алып атышат. Бирок эми чоңойгон сайын таштайсыңбы, окуйсуңбу деген суроолор көп болот. Мугалимдер деле ошондой да. Сен футбол менен көпкө бара албайсың, сен кызсың депчи. Бирок ал сөздөргө карабастан кылган машыгууңду уланта бересиң. Көбүнчө жүрөккө катып тиет. Ата энең, бир туугандарың айтсачы, ташта кыздардын оюну эмес, неме келечегиң балбон болбойт депчи. Бирок ал сөздөрдү жеңүү туура келет. Ошо сөздөрдү жеңүүгө көбүнчө мага тренировкада болгон кыздар, алар менен бирге ойноо, ошолор унуттурат да. Медина футболго келгени менен жашоосу башка нукка өзгөргөнүн айтат. Тартип, талап, дисциплинаны дал ушул спорт анын ичинен футболдон алып жатканын белгилейт. Футболго келген соң характериң, кылган мамилелериң, көз караштарың өзгөрөт экен. Көбүнчө классташ кыздар менен бир көп нерсе өткөзө бербейм да. Бир жерге чакырат, эгер чакырган жери менен тренировкам бир болуп калса, тренировкага кетип калам, ошого тарына беришет. Айылда өсүп жаткан футболчу кыздын күнү кандай өтөт? Эртең менен сабакка. Эми кышында көбүнчө эртерээк кылабыз тренировканы, кеч неме болуп калбаш үчүн. Мындай кечке калып калбаш үчүн, анан сабактан сразу эле тренировкага баш керек болуп калат да. Анан тренировкадан бир 3-4 чыгып, 5-терде үйгө келем. Каарманыбыз учурда Кыргызстандын улуттук курама командасында чабуулчу. Дүйшөмбүдө өткөн КАФА 2022 футбол чемпионатында да башкы оюнчулардын катарында ойногон. Иран көп эле мыктыраак экен, чынында эле. Бардык жагынан жетишкен. Алардын бардык оюнчулары биз сыяктуу эле, бирок көбүрөөк тренировка кылат деп ойлойм. Аларда условия биздикине эмес да, балким аларда бардыгы бир жерге чогулуп, бир жыл даярданат чыгар. Биздики деле ошол сыяктуу, биз деле жакшы тренировка кылдык, бирок ал жетишкендикке 1 жыл бардык, 3 жыл барган жокпуз. Ушул жылы бизге кичине опыт жетишпей калды го деп ойлойм. Медина Кыргызстандын улуттук курама командасынын курамында болгондуктан улуттук курама качан чакырган учурларда гана Бишкекке келип кетип турат. Бишкектеги машыгуулары айылдагы даярдыктарга салыштырмалуу бир топ оор өтөт. Ар кандай областтан жакшы көрүнгөн кыздар чыгат, аны тренер кабыл алат, жакшы көрөт. Ар бир сбор сайын кыздар өзгөрүп турат да, жаңылар келет. Тренировкалар бул жакта оор болот. Анткени тренировкада оор болсо, оюнда жеңил болот деп айтышат да. Тренерлердин көз карашы баарыбызга бирдей. Алдыга койгон максатыбыз бир кыял. Баарыбыз бир өлкө болгон соң бир кыял менен ойлонобуз. Оюндар, тренировкалар аябай эле жакшы болот. Бизге федерация болгон күчү менен бизге ошол немени комфортту түзүп беришет. Поляны, жаткан жерибизди баарын ошол федерация төлөйт да. Федерациянын кылган эмгеги менен биз ушул жетишкендиктерге жете атабыз деп ойлойм. Караколдук футболчу кыз учурда өз үстүнөн катуу иштеп, көздөгөн кыялдарына жетүүдө кара терге түшүп, 1 мүнөт убакыттан уттурбай машыгып жатат. Маңдай тер, тынымсыз аракет менен гана бийиктикти багынтам деп өзүнө терең ишенет. Негизде сага футболдун эмнеси жагат? Футболдун бул командалык оюн экенин жагат. Команда менен бирге тренировка кыласың, жалгыздыкта эмессиң. Бирок оюндар оор эле болот. Командаң бирге сен менен утулат, бирге утат, бирге жеңиштерди көрөбүз. Ошонусу жагат. Senin bu futbolga kelгендеги эң башкы максатың эмне? Футболго жаңы келгенде ойлочумун, мындай ойноп эле таштап коет болушум керек депчи. Бирок улуттук курама командага ойногондон кийин ойлор такыр башкача кетти. Кыздарды башка жакка алып, мындай контракт түзүп, башка өлкөгө ойногон келет экен. Анткени футболго ушунча жыл машыккандан кийин кылган машыгууңдун результаты болуш керек да. Ливерпуль клубун жакшы көрөм. Ливерпуль командасынын женский сборныйына киргим келет. Ойногум келет ошол жерде.
ошол Ливерпуль командасында чабуучу болгум келет алдыда. Улуттук курамада ойноп, жакшы жыйынтык көрсөтүп калган дагы бир өспүрүм кыз бул Нагима Темиралиева. Нагимада ушул айда өткөн КАФА 2022 футбол чемпионатына катышып, өз күчүн, дараметин сынап келген. Анан биринчи место мен келейин дегенбиз. Бирок анан баргандан кийин көрүп калдык, кыздар бир аз чоңураак экен бизден, бир аз массасы чоң, скорости менен бир аз алып калды. Биздики биз кылгандан өзүбүз кылдык бүт баарын. Все, что мы смогли, мы все сделали. Эми нам чуточку не хватило, опыта не хватило. А так бүт нерсе эми 3-чү место деле жакшы да. Вот, Кудай буйрса, келечекте биринчи место алып келебиз. Нагиманын шамдагай, көзүнө ишеними чоң, кармаганын оңой менен кое бербей турган кыздардан экени баскан тургандан эле байкалып турат. Келечекте дүйнөлүк кири клубтарда ойноп, футбол жылдызы болууну кыялданат. Биз азыр Азияда жүрөбүз да. Конечно, хочется Европа менен ойноп, анткени бул аябай очень ойногубуз келет да Европада. Анткени все-таки там футбол более развит. Биз телевизордан көргөндөн кийин аякта мына кыздар көрөм. У них там много чего развито, а Азия мындай биякта деле бар футбол, бирок не как в Европе. Ошон үчүн, конечно, ойногубуз келет. Кыргызстанды ушинтип көтөрүп, өз мекенибизди баары билгендикте ошого жетким келет командабыз менен. Нагиманын футболго келгенине 5-6 жылга чамалап калды. Кыймылы тез, бир жерде турбай, жаны тынбаган тың кызды атасы секцияга кошуп койгон. Футболду мен телевизордон көргөн болчумун да. Анан атам бир жолу Гүлбарсыновнага тренировка алып келген болчу 10 жашымда. Ошондо мен кыздарды көрүп, аябай суктанып калгам да. Ушундай кыздар ойналатпы деп мен өзү ойлогом, бул балдар эле үчүн да футбол. Бирок футболго келгенден кийин менин шарттарым башкача болуп калган. Мои все принципы изменились. Я стала жить по-другому, башкача жашоом болуп калды. Футболго баш оту менен киргенден бери Нагиманын жашоосу түп тамырынан өзгөргөн. Мурункудай эркелиги, тентектиги калып, тартип, режим, план, бир максат менен жүргөн өспүрүм кызга айланган. Учурда Нагима улуттук кураманын Айымдар блогунда коргоочу позицияда ойнойт. Подкаттарды кылып, ошол вратарьга жардам берип, мындай топторду алып чыгып, атаандаштардан топ алып, ушундай борьба мага жагат да. И ошон үчүн, наверное, коргоочу болуп калгам. Азыр центральный коргоочу, потому что боюм бар, башы менен ойнойм бир аз. Ошол. А так, бүт позициялар эле жакшы. Бирок аябай оор бүт жерде эле. Аябай көп жумуш кыласың. Жөн эле турбаш керек да, анткени бул футбол биякта командная игра болот. Надо играть всем, потому что бирөө ойнобосо биз бүт команда өчүп калат. Ошон үчүн бүт бар ойнош керек. Нагима Темиралиева футболдо өзүн күчтүү сезгени менен чөйрөдө бир аз жалгыз калгандай кыжалат боло берет. Футбол кыздар үчүн эмес деген түрдүү сөздөр анын жүрөгүнө катуу тиет. Өзү сыяктуу топ тээп, калыптанган ойлорду бузуп, эркин сүзө алган кыздардын тегерегинде көп болуусун кыялданат. Несмотря на все это, келиш керек да, надо уговорить своих родителей, потому что это моя мечта, потому что надо показать, что это изменит. Надо доказать себе сначала, а потом родителям то, что ты можешь. Ошондой калом бар. Анткени бул туура эмес да, ата-энелер кылганга, это не женское дело деп. Бул вообще футбол бардыгы үчүн, анын чек арасы жок. И надо стараться. Ушул двигаться дальше. Нагима футболчу кыз болгон үчүн коомдо өзүн бир аз обочо сезсе, үйүндө такыр башкача футбол талаасында машыктыруучу аны таптаса, үй бүлөсүндө атасы ага дем берет. Биз эми баягы башкача
түшүнүктүү, современный. Менин ата-энем да ошондой тарбияланган. Анан дин жагынан деле баягы намаз окуп, жума намаздарга барып, эме кылып турабыз. Анан бирото эле ограничивать деп андай эмесмин да. Мүмкүнчүлүк бериш керек да. Азыр башка заман болуп атат. Мен өзүм айткам, колдойм кызым, экөөсүн тең. Бүт кандай чечим кылба, колдойм, эгер туура болсо. Эми спортко бергеним Кыргызстандын азыр туура айтасыңар. Бизде кыздарга көп ата-эне туура эмес да, кызды да береби деп ушундай айтат. Мен наоборот, мүмкүнчүлүк болсо эмнеге бербеш керек? Азыр чынын айтканда, балдарга караганда кыздарыбыз ийгилик алып келип атат. Азияда болобу, каякта болот. Анан баягы тамашалап атканбыз. Көкбөрү эле калды кыздар ойнобогон депчи. Анан Көкбөрүндө ойноп атат. Көкбөрү ойноп баштаса, кыздар тырышчак болот да. Эми баланы кандай болбосун эмесине карабайчы, жынысына карабай, кандай эгер балада талант болсо, ага колдоо көрсөтүш керек да. Жарып чыгат да акыры бир жерден. Негизи көп нерсе спортсмендер ойлойт, менден урук калат, баламан депчи. Көбүнчө кыздар менен кетет. Каарманыңыз футболдо мыкты оюнчу болсо, үйдө апасына каралашкан мыкты жардамчы топ тег эле үй тиричиликтерин четке сүрүп койгон эмес. Ар бир кызымдын өзүнүн милдеттери бар. Үй ишинде полностью алар кылышат да. Биз эртеден кечке чейин жумушта болобуз. Ошон үчүн алар үйлөрдү жыйнап, тамактар даярдап, андан гана кетиш керек да тренировкаларына. Андан дагы тышкары булардын бөбөктөрү бар, кичкей дагы 2 балабыз бар. Биз жокто аларды кадимкидей эле карап, багып, тамактарын берип. Ошон үчүн мен ойлойм, спорт ал эч кандай тоскоолдук көрсөтпөйт да үй жумушуна. Если бир нерсени кааласаң, любой нерсеге жетишесиң да, ал өзүнөн зависит этет. Асел айым кызынын футболду тандап кеткенине эч бир өкүнбөй турганын айтат. Тескерисинче, спортко бергенден бери кыздары жоопкерчиликти сезип, жашоо образы өзгөрүп баратканына кубанып отурат. Нагима аябай футболду азыр жакшы көрөт, анан көп мүмкүнчүлүктөрү бар да, возможностьтары бар, способностьтары бар. Ошон үчүн мен ойлойм, жакшы мындай Кыргызстандын бир представляет этет да, интерестерди бир жакшы жерде представляет этип, анан биринчи местолорду алып келет деп ойлойм. Бирок ал негизги максат эмес, негизги бактылуу болуш керек да. Ар бир кызыбыз, ар бир балабыз бактылуу болушун каалайбыз. Любой спорт ал деген жакшы нерсеге алып келет деп ойлойм да. Анткени биздин азыр балдарда энергия көп. Анан ал энергияны туура нерсеге пайдаланыш керек да. Анан жакшы нерселерге пайдаланыш керек. Анткени башка мындай эмелер да көп болот да, башка, как сказать, возможности да у молодежи. Поэтому лучше, чтобы они занимались спортом. Полузащитником и могу играть нападающим. Потому что полузащитник — это мозг команды. Он раздает пасы, чтобы нападающие забивали, а нападающие забивают голы. Мне это нравится, забивать голы и быть лучшим в команде, лидером. Моя цель — играть в основном составе в Барселоне, в Испании и показать себя лучшей в команде. И забивать много голов. Футболчу кыздардын башын бириктирген Кыргызстандын улуттук курама командасынын айымдар блогу учурда күн сайын күчөп, санына сан кошулуп, арышы арып баратат. Бизде ушу акыркы 3 жыл эмес, бир 7-8 жылдан бери жакшы жылыштар бар да абдан бизде. Ошондо бул жана Кыргыз футбол союзундагы уюштуруу жөндөмдүүлүгү жана ошол дагы жогору болгондуктан жакшы көңүл бурулуп келди эле. Могу пандемия болгондо бизде абдан көп проблема болду да. 2 жыл ичи командаларыбыз мындай машык албай калды, турнирлерге катыша албай калды. Мен ойлойм, азыр ушу пандемиянын аякташы менен даярдаган кыздарыбыз, даярдаган командаларыбыз, клубда уюштурулган командалар кайра жанданып, бир жакшы ийгиликтерге жетишеби деген ойдомун. Эми азыр апрелде өтө турган чемпионат,
ошол көп нерсени дагы көргөзөт, мындай проблемаларды аныкташы мүмкүн, каржылоо жагынан может быть проблемалар болушу мүмкүн, ошол жагынан проблемаларды. Анан бизде эң чоң проблема бул действительно баягы эл аралык стандарттагы стадионубуз жок. Эл аралык стандартта курулган талааларыбыз региондордо да жок. Бишкекте деле ошол 1-2 талаабыз бар, көлдө дагы жакшы база курганга мүмкүнчүлүк бар эле. Ошого көңүл бурулса, менин оюмда кыргыз футболунда бир жакшы жылыштар болот. Кыргызстандын айымдар командасы буга чейин өлкө ичинде гана майда беттештерди өткөрүп келсе, азыр мына Азияга чыгып отурат. Эңсегени кыялдары болсо, дүйнөлүк лигаларда өзлөрүн көрсөтүп, өлкө желегин бийик желбиретүү. Исмат Ибрагим Гүлчөрү, Казым Кулов, Учур, Нью ТВ.